Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах Таалам баарыбызга пайдалуу илим насип кылсын. Уккан билгендерибизди амал кылууга жана ушу билген үйрөнгөнүбүз акыретибизде бул дүйнөдө жакшылыгыбызга себепкер болсун. Аллах Таалам сөзүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистерин угуп, билип, амал кылгандардан кылсын. Биз Аллах Таалам жардамы менен Нававийдин 40 хадис китебинде 15 хадистебиз. Бул хадисте Анаби Хурайрата радиаллаху анху кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам кабар берип айтат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Ким Аллахка жана акырет күнүнө ишенген болсо, жакшылыкты сүйлөсүн же унчукпасын. Ким Аллахка жана акыретке ишенген болсо, кошунасына зыян бербесин. Ким Аллахка жана акыретке ишенген болсо, коногун сыйласын. Бухариде, Муслимде келген хадис. Бул хадисте билесиздер, алымдар айтып кеткен, адамдын адеп ахлагы, жалпы адеп ахлактын таркашындагы 4 хадис бар дегенбиз. Ошол хадистин бири ушул. Эскерте кетейин, биринчиси пайгамбар алейхиссалату вассалам осуят кылган: ачууланба деген. Экинчиси мусулман адамдын исламдын чырайлуу болушу, өзүнө тиешеси жок нерсени ташташы деген экинчи хадисте. Анан үчүнчүсүндө болсо, силердин араңарда иманы толук болбойт, өзүнө каалаган жакшылыкты бир тууганына же башка бир мусулманга кааламайчы деген. Ал эми төртүнчүсү ушул: кимде ким акыретке, Аллахка ишенген болсо, жакшы сүйлөсүн же унчукпасын, кошунасына зыян бербесин жана коногун сыйласын деген. Мына ушул 4 хадистен бүт адеп ахлак таркайт деген сөз. Ушул 4 хадисти жакшылап жаттап, көздүн карегиндей кылып сактап, жакындарыңызга бөлүшүп, өзүңүз амал кылып жүрсөңүз, альхамдулилля, дээрлик адептин үстүндө жүргөн болосуз. Ар бир ызы-чуу, балелер, жанагы адамдын адебин буза турган нерселерди ойлонуп көрсөңүздөр, ушул 4 хадистин бирине амал кылбагандан келип чыгат. Мен ойлонуп карап таба албадым. Чын айтканда, ушул 4 хадиске адам амал кылса, адамдар менен болгон мамилесинде, жүрүм турумунда, мамилесинде, адеп ахлагында мына ушул нерсенин биринен келип эле чыгат экен. Ар бир хадисте байкап көрсөңүздөр, же адам күнөө кылат, өзүнө тиешеси жок нерсе, моюнда милдет аткарбайт, же тилинен сөз кылып келип чыгат, же болбосо жана көрө албастык ичтарлык кылып, өзүнө каалаган жакшы башка бирөө каалабай эгоисттиктен келип чыгат. Мына ушундай балелердин баардыгы 4 хадис адеп ахлактын баарын топтогон нерсе экен. Бүгүн 4-сүндө хадиске токтолобуз, беркилерге өткөн элек мурунку сабактарда. Бул хадисте карасак, байкаңыздар, ар бир жакшылыкты айтардын алдында кимде ким Аллахка жана акырет күнүнө ишенсе деп атат. Жакшы сүйлөсүн же унчукпасын деп. Ошондой эле кимде ким Аллахка жана акыретке ишенсе, кошунасына зыян бербесин деп. Мына ушул нерсе кээде бизде унутулуп калат. Бир туугандарыбызга, жакындарга эскерткенде, намаз окусаң жашооң берекелүү болот экен, анан ырыскың кең болот, жакшы жашайсың, ошон үчүн намаз оку. Орозо тутсаң ден соолугуң чың болот, саламаттыкта болосуң, жакшылыкта жүрөсүң. Ушундай нерсе менен чектелип калат адамдар. Негизи мусулман адамдын жүрөгүндөгү максаты бул акырет болуш керек. Бүт нерсени негизи сүйлөгөндө, дават кылып чакырганда жакындарыбызга биз ушу акыретке байлаш керек. Мына иманга байлаш керек. Ушул биздин кылып аткан иштер, ибадаттарыбыз, амалдарыбыз Аллахка ишенгендиктен, акырет күнгө иман келтиргендиктен, ушунун үстүндө сооп бар, күнөө бар, Аллахтын каары бар күнөөдө, ачуусу бар, жакшылыкта сооп, ыраазылыгы бар деген нерсени бир тууганыбызга, үй бүлөбүзгө, жакындарга үйрөткөндө ушуга үйрөтүш керек. Мына ушул нерседе ихлас бар. Канча деген адамдар бул нерседен кабар алыс болуп кетет дагы, ушул ибадатты бир кызыкчылык үчүн кылып калат. Анан ошондуктан жана намаз окуп келип, башына бир аз кайгы келип, проблема болуп калса, же жашоосу тарып өйдөлдүү болуп калса, намаз таштап салат. Себеби мен намаз окуганда ушундай жакшылыктар болот деп окудум эле деп алгандай бир нерселер бар да. Айрым молдолор үйрөткөндө. Ошон үчүн биз жакшы амалдарыбызды Аллах Тааламга байлап, Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн, акырет үчүн, ушу акыретибиз деп кылабыз. Ал эми кыска өмүрдө бул дүйнөдө нерсе батып өтүп кетиш нерсе.
Андан кийин шейх сөзүн улап түшүндүрүп айтат. Бул хадисте карасак, ыймандын негизги сыпаттары камтылган. Себеби ыймандын өзүнүн сыпаттары бар. Жанагындай бутактары бар, чоң негизги бутактары бар, сыпаттары бар. Ыймандуумун деген адамда ушул сыпаттар табылыш керек. Эми ыйманда карасак, ар бир Аллахка жакындатуучу амалдар, кадамдар, ибадаттар, бүт Аллах Тааламга жакындатуучу кадамдардын баары бул ыймандан болуп саналат. Ал эми ыйман деген эмне дегенде биз билебиз, ыйман деген бул тили менен адам айтат, анан жүрөгү менен ишенет, анан денеси менен, амалы менен аткарат. Мына ушул ыйман. Эми амалдын түрлөрү бар. Амалдарда мейли жүрөк амалдары болсун. Жана жүрөк амалдарына эмнелер кирет? Коркуу, үмүт кылуу, Аллах Тааламга табаккел кылуу, сүйүү, ошого окшогон жүрөктүн амалдары бар. Анан дененин амалдары бар. Билесиздер, орозо тутуу, ажылык кылуу, садака берүү, намаз окуу деген сыяктуу. Мына ушунун баардыгы ыймандын акыйкаты. Жүрөктөгү амалдар болсун, денедеги амалдар болсун, тилдеги амалдар болсун, баардыгы ыйманга кирет. Мына бул хадисте дагы ошо ыймандын дагы бир сыпаттарынан, бутактарынан кабарлап атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай, кимде ким Аллахка ыйман келтирсе, акыретке ыйман келтирсе дегенде, негизи эле ыймандын негизи дегенде ушул негиз. Аллахка ыйман келтирип, акыретке ыйман келтиргенде эң ыймандын негизи ушул. Адам өлгөндөн кийин жашоо бар, кайрадан тирилет, кыямат кайымда суракта турат, кайрадан ошо амалы менен Аллахтын алдында келет. Кандай келсе ошого жараша жазасын алып, же Аллахтын кечиримине ээ болот, же карына туш болуп азабын тартат деген ушул нерсе бар. Мына ушул нерсеге ар бир мусулман адам эртең менен турса да, кеч келсе дагы, жашоосу өтсө дагы ар бир убакта көзүн карегиндей кылып сактап даярданып тура турган учур. Ал эми жөн эле ыйман келтирдим, акырет күнгө ишендим, Аллахка ишендим деп, бирок даярдык көрбөсө, амал кылбаса, анда мындай ыйман адамга жардам бербейт, Алла сактасын. Эмнеге? Себеби биз айттык, ыйман дегенде ушул үч нерсе адамда коштолуп жүрүш керек. Жүрөгү, тили, денеси. Биринен бири калбаш керек. Жүрөгүңүз менен кандай акырет күнүнө ыйман келтирсеңиз, так ошондой дене менен дагы амалды аткарып жүрүш керек. Мына дайыма адам тобонун үстүндө, күнөө иштердин үстүндө арылууда, жакшылыктарды аткарууда, акыретке даярданууда. Өлүп калсам, ажал жетип күнүм бүтүп калса кандай болот? Абалым кандай, тобум кандай деп ыйманын көбөйтүп, жакшылык амалдар менен ыйман көбөйүп, жаман амалдар менен ыйман алысырап, аны билет мусулман адам. Мына ошонун негизинде ыйманынын үстүндө жүрөт. Билесиздер, ыймандын шарттары, негиздери өзү 6. Анан эң негизгиси бул жерде айтылып аткан ушу акырет күндө айтып атат. Аллахка ишенип жана акырет күндө. Ыймандын алдында Аллах Тааламдын айтканы бул дагы бекемдеп айткандыгына. Аллахка жана акыретке ишенсе деп. Эгерде адам ушул нерсени унутпай турган болсо, өлгөндөн кийинки күндө сурак бар экен, жазаланат экенин көздүн карегиндей кылып сактап, эстеп жүрө турган болсо, ал дайыма адам даярдыкта жүрөт. Исламдын сырткы амалдарын, ыймандагы ички амалдарды, жүрөгүндөгү амалдарды, сырткы денесиндеги амалдардын үстүндө жүрөт деп атат. Күнөөлөрдөн оолак болот. Качан адам алсырайт, качан ушул акырет күнүн унута баштаганда, ошондо адамга кайдыгерлик келет. Ушул дүйнөнү гана көзү менен көрөт, адамдарды көрөт, жарашат, анан көрө албастык, ичтарлык ар кандай нерселер болуп, адам Аллах сактасын ыйман түшүп, алыстап кетет. Ошол үчүн адам жакшылыкты кылып да Аллахка болгон ыйманын, акыретке болгон ыйманын эстеп жүрүш керек. Көрдүңүздөр, бул жерде да пайгамбарыбыз ушул 3 жакшылыкты айтардын алдында да кимде ким Аллахка жана акыретке ыйман келтирсе, мусулман адамды токтотуучу, кайдыгерликтен чыгаруучу, жакшылыкка умтулуучу, жакшылыкта жарышуучу, жамандыкты таштоочу кыла турган мындай не деп коет, мотивация берет деп коет го азыркы тил менен. Ойгото турган нерсе, шыктандыра турган нерсе мына ушул нерсе болуш керек. Ушул жүрөгүндө ыйман алсыраганда, ушул нерселер унутулганда гана адам бошоп кетет, кайдыгерликке түшүп кетет. Мына ушул жерде айтты, Аллахка жана акыретке ишенсе, мына сенин ыйманың болсо, ушул жерде адам тилиндеги, денедеги амалын жасайт. Жакшылыкты сүйлөсүн же унчукпасын. Адам дайыма эстеш керек. Аллах Таалам жараткан махлукаттардан жер бетинде жалгыз адам баласына
ушундай кооз тилди берди. Сүйлөө деген сыпатты берди. Бул Аллах Тааламдын берген чоң нематы, чоң жакшылыгы. Мына ушул тилди жакшылыкка колдонуш керек. Аллахты эстөөгө, зикирге, айбандарда жок мындай. Аллах Таалам чырайлуу кыл адамга берди дейчи. Бирок тилекке каршы канча деген адамдар ушул берген нематты, жакшылыкты жамандыкка колдонуп, ушунарынан канчадан көп адамдар тозокко кирет. Тил себепкер болот. Акыретте да тозокко киришке, бул дүйнөдө да көп балейге түшкө да адамдын тили себепкер болот. Керек болсо ушул тил адамды бузат дейт. Канча деген өкүнүчкө алып келген. Канча деген кайгыга алып келет. Канча деген жакшылыктан кур калтырат. Керек болсо сүйлөрдө дагы ушул эстегин дейт. Же сөзүңдөн жакшы сөз чыгат, же жаман сөз чыгат, же лагуу деп коет. Же сооп аласың, же күнөө аласың. Же сооп да эмес, күнөө да эмес сөздөр болот. Аны дагы чеги менен. Жалпысынан 3 нерседе болот. Же сооп аласың, же күнөө табасың, же сооп да күнөө да таппай турган сөздөр болот. Бирок аны да жакшы ниетте кыла турган болсо, чеги менен боло турган болсо, адам сооп табат. Бул тил адамдыкы кылычтай эле. Жакшылыкка колдонсо, жакшылыктай. Эгер жамандыкка колдонбосо, жамандыктай. Жамандыкка таа болуп адамга үстүнө күнөө алып келет. Мына бул адамдын сүйлөшүнө жараша. Кандай сөзгө эмнеге колдонот, кандай максатта колдонот. Мына ошондуктан Аллах Таалам адамга 2 периштени койду. Оң жагына сооп жаза турган, сол жагына күнөө жаза турган. Адамдын тили менен оозунан чыккан сөздөрдү иликтеп, сообун сооптой, күнөөсүн күнөөсүндөй периштелер жазып турат. Аллах Таалам Куранда айткандай 18-аятта: "Ма ялфиду мин каулин илля ладейхи ракибун атид." Кандай гана сөз чыкпасын, анын үстүнөн жазып жаткан периште бар деген Аллах Таалам. Күнөө сөздөр, сооп сөздөр, кээ бир алдыратын керек болсо мубах сөздөр да. Мубах деген жана айттык го. Күнөө да сооп болбогон сөз да. Бул дагы жазылат дейт. Ошон үчүн сахаба сураганда пайгамбар алейхиссалату вассалам баяндап айткан, чындыгында адамдар эмне бети себептүү же башка нерсе себептүү эмес, ушул тилдеринин натыйжасынан келип тозокко киришет деген. Тилдери себептүү тозокко киришет деген. Адамдын көп негизги күнөөсү тилден келип чыгат. Мына ошондуктан тилди контролдоодо дагы Аллах Тааламды эстеп жүргөн адамдар тилин контролдой алат дейт. Акыретти эстеп жүргөн адамдар дагы тилин контролдой алат. Аллахты унутканда, акыретти унутканда ошо адам тилин ээлик кыла албай, пайдасыз нерселерди сүйлөп, пайдасыз нерселерди айтып, жана көп сүйлөп пайдасыз нерсе менен сааттап отуруп, мына ошо кайдыгерликтин айынан келип чыгат. Адам жакшылык сөздү сүйлөсүн, же унчукпасын деген. Аллах Таалам Куранда Ахсаб сүрөсүнүн 70-аятында "Вакулу каулан садида" деген жакшы сөздү, туура сөздү сүйлөгүлө деген. Мына ошондо күнөөңөр кечирилет деп баяндаган. Жакшы сөздөр билесиздер, Куран окуу, зикир кылуу, жакшылыкка чакыруу, адамдарга үйрөтүү, адамдардын мамилесин оңдоо, бир тууганыңызга сүйүнүч киргизүү, акыбал суроо, көп аябай жакшы сөздөр. Аллах Таалам айткан. Ниса сүрөсүнүн 114-аятында айтат: "Алардын сүйлөгөн көп сөздөрүндө пайда жок" дейт. Жакшылык деле жок. Тек гана садака кылгандар, же жакшылыкка чакыргандар, же адамдардын ортосунда мамилени оңдогондор. Кимде ким ушул амалдарды кылга турган болсо, мына ушул амалдарды Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн кыла турган болсо, аларга биз жакында чоң эбегейсиз сооптарды беребиз деген. Ниса сүрөсү 114-аят. Чындыгында болбосо адамга оорчулук келтирбейт. Тасбих, зикир кылуу, такбир, Куран окуу, жакшылыкка чакыруу, жакшы сөз, бир тууганыңа сүйүнүч тартуулап сүйлөө, акыбалын сурап, жеңил сөздөр адамга оорчулук алып келбейт эч убакта. Мындай айтканда бир орозо туткандай, же бир намаз окугандай, же жихад кылгандай нерсе эмес. Жакшылыкта отуруп деле, чалкалап жатып деле, жамбаштап жатып деле жакшы сөзүңдү сүйлөй бересиң. Зикир кыла бересиң, Куран окуй бересиң. Мына ошон үчүн тил дагы чарчабайт жакшы сөздөн. Мына ошон үчүн сен пайдалуу жакка колдонгон деп эскертип атат. Же болбосо унчукпагын. Эгерде өзүңдүн напсиңди, акыбалыңды билип турасың, сүйлөөнүн артында жалган же ушак же болбосо пайдасыз нерсенин үстүндө боло турган болсо, адам сүйлөөрүн алдында ойлонуп, сүйлөбөй койгон жакшы эгер андайды билсе.
Мына ушул учурда адам тынчтыкта, саламаттыкта калат. Тынчтыкта, саламаттыкта деген ошо күнөөдөн оолак болуп калат. Күнөө жазылбай калат ал адам. Эгер жакшылыкты биле турган болсо сүнөйт, анда пайда табат анын үстүндө. Сооп жазылат деген сөз. Ошон үчүн асарларда көп келген. Унчукпоо, ким унчукпай калса кутулат деген. Ким унчукпай калса саламатта калат деген. Сөз алтын болсо унчукпай калуу күмүш деген. Ошондой нерселер бар. Анан такыр унчукпай калды деп мен сүйлөйүн деп эмес, жакшылык сөзбү сүйлөйсүң. Анан жакшылыкты билип туруп унчукпай коюу бул айыпталат. Учурашуу, акыбал суроо, адамдын жакшы сөз сүйлөө, кубанычына себепкер болуу бүт жакшылык. Айрыкча адамдын ыйманы алсырап кеткен кезде, кайдыгерликте жүргөн кезде, жалкоолук, ныксырап, шалдырап, туура эмес абалда, же ачууланган кезде, же көңүлү жок болуп жүргөн кезде, бирөөлөр менен арызданып, урушуп турган кезде адам тилден алыс болгон туура. Себеби бул учурда дээрлик адамдын оозунан жакшы сөз чыкпайт. Алла сактасын. Күнөөгө батуучу сөздөр чыгат. Дагы бир маселе туугандар эскертип кетчү. Көп адамдар ойлойт, ачууланып калган кезде каалаган сөзүмдү сүйлөй берем, себеби бул ачууга алдырдым да деп. Жок, андай эмес. Шариатта адам ачууланса дагы сөздөрүнө сооп же күнөө жазыла берет. Жакшы сөз сүйлөгөн болсо сооп алат, жаман сөз сүйлөгөн болсо күнөө таба берет. Ана мен нервныймын, менин характерим ушундай, мен ушинтип сүйлөп салам дей берсе, ошончо күнөөнү топтой берет, Алла сактасын. Нервныймын, ошон үчүн сүйлөй берем дебесин, адам буга чейин сабактарда айтканбыз, ачуу келгенде бир 10 кадам бар. Мына ошонун бирин колдонсо адам жок эле деген унчукпай же чыгып кетүү, же дарат алып, же алыстап кетүү ошо арыздашып аткан, талаш тартышып аткан адамыңыздан. Өзүңүзгө келген чейин. Ал эми экөө бири-бири менен туруп алып сүйлөшө эле турган болсо, бул өрчүтүп, курчутуп абалды. Алла сактасын. Жаман сөздөр сүйлөп, адам өкүнүп калат. Мына ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, ушу 3 нерсени Алла таалам силерге жек көрөт деген, жаман көрөт деген. Кыйла ва каля, айтыптыр, анан айтылыптыр. Бирок угуп отурсаң, эмне пайдасы бар азыр биздин мажлисте, бул отурушта? Таппайсың. Эмне максатта айтканда белгисиз. Жөн эле бир болбогон, пайдасыз, баланча түгүнчө мындай дейт, анан тигиндей дейт деп келип сүйлөй берет. Көңүл да бурбайт. Ал адамга жагып атабы, бул жерде сөз пайдалуу болуп атабы? Мен туура эле кирдимби бул жерде сөздү? Бул адам шашып аткан жокпу? Кээ адам жолдон кармап алып деле сүйлөй берет. Мына ушул нерсени Алла таалам жаман көрөт. Кыйла ва каля. Баланча түгүнчө мындай дептир, мындай дептир. Ал сөздүн үстүнөн эч пайда курулбаган сөздөр. Анан экинчиси акчаны коротуу. Акчаны коротуу деген пайдасы коротуу. Ысырап кылып коротуу. Анан үчүнчүсү пайдасыз көп суроолор. Амал кылбаган керексиз суроолор, көп суроолорду берет келе. Мындай болуп калса эмне болот? Анан тигиндей болуп калсачы, анан мындай болуп калсачы деп. Ушунун бардыгын Алла таалам жаман көрөт деген. Мына ушундай адамдар тилин контролдо болбаса, албетте ошондой балелерге түшөт. Мына ушунун артынан адам тилдөөгө, жалган көөгөтүүгө, ушактоого, жалган айтууга, гыйбатка, Алла сактасын. Сөздөн сөз кирип, кантип жалган көөгөтөт? Ооба мен көргөм. Ооба билем ал ошондой. Ооба ал деле жыргаган адам эмес деп ошон жалган сөздөр сүйлөгөндү кубаттап, кулак төшөп, ошону колдоп турган адам дагы көөгөтүү деген болуп калат. Ал жалган айтып койсо деле, ошондой, мага да жакпай жүрдү эле. Рас болуптур, мындай деп келип ушинтип коштоп сүйлөйт, Алла сактасын. Билбей эле, тактабай эле. Ушунун бардыгы жалган көөгөтүү, Алла сактасын. Айтпады Алла таалам силерге жек көрөт, жаман көрөт дегенде ушу 3 нерсени. Анан кыйла ва каля деди. Ушу айтыптыр, айтылыптыр деген ушуга шейх айтат, баары кирет дейт. Ар бир пайдасыз нерселер, күнөө боло турган нерселер. Күнөөнүн башында ширк келтирүү, арам сөздөр бүттү ушу адамга жазылат да кыямат кайымда мына ушул нерселерге менен жазаланат. Эң өкүнүчтүүсү туугандар. Ушунча күндүн суугунда дарат алабыз. Куусту бузуп намаз окуйбуз. Кыйналып анча-мынча сооп иштер жасап, сооп топтоп, анан жылуу жерде отуруп бирөөлөр менен чай ичип, муну шактап, тигини жамандап, тигини артынан сүйлөп, муну жаман сыпаттарын эскерип, соопторубузду бере беребиз да. Түү өкүнүчтүү. Ушу кыямат кайымда анан сообубуз түгөп калганда алардын күнөөсүн алабыз. Мына көрдүңүздөр, тилдин адам болгон кандай коркунуч экен. Көп күнөөнү тилден табат экенбиз, билиш керек да. Бул менин эң чоң балем тилим экен. Ушу менен сооптордун баарын жок кылып салат экен. Мен айтып коет го, кашыктап топтогон нерсени челектеп төгүү деген, мына ушул тил челектеп
бочкалап төгүп салат. Жылдап, айлап өмүрүбүздө топтоп келаткан соопторубузду жөн эле отуруп алып бирөөлөргө берип салабыз. Ошон үчүн сак болуш керек. Айрыкча адамдардын Аллах Тааламдын алдында жеке инсандык күнөөлөрүбүз болот. Ооба, бул Аллах Тааламдын райымында калат. Аллах Тааламдын кечириминде калат. Ал эми адамдар кечирбейт эч убакта. Бул дүйнөдөн эле бир арыздашып калса, соттошууда кандай адам өзүнүн акысы үчүн аягына чейин турат. Акыретте эч убакта берип койбойт сизге. Артынан сүйлөдүңүзбү, сөзсүз сообуңузду алат. Сөзсүз күнөөсүн берет. Ушул тилдин чоң балеси экенин ушудан эле байкасаңыз болот. Дайыма адам ошон үчүн тилин сактап, пайдасыз, муктаждык болбогон сөздөрдү өзүн да эс алдырат, башка бирөөнү да эс алдырат деген. Башка бирөөнү эс алдырганы өзүңүздү саламатта алып барасыз, анан экинчиден башка бирөөнү да саламаттыкка себепкер болосуз. Кээ бир адамдар өзү да ушак кылып, анан башка бирөөнү ушакка тартып кетет, Алла сактасын. Ушудан коркойлу. Угуп, алда алсырап жүргөн адам болсо, сизге кулак төшөп, коштоп кетсе, мына ошону ушакка 5-6 адамды тартып кетесиз. Баарына күнөөлөргө себепкер кылып. Шейх айтат, же унчукпа дейт. Болду, ушунча күнөөнү билгенден кийин, балени билгенден кийин унчукпай эле кой. Сен унчукпада кутулуу бар, рахат бар, тынчтык бар, саламаттык бар, жакшылык бар. Сен өзүң контролдой аласың. Сөзүң чыгып кеткенден кийин ал сага ээлик кылат. Жалган күбөлүк берсең, ага жооп беришиң керек. Ушакта болсоң, ага жооп бересиң, сообуңду бересиң, күнөөсүн аласың. Канча деген маселе артынан кетет. Бир сөз сүйлөөнүн артынан. Элестетип коюңуз, мисалы бирөөнү сойку деп койсоңуз. Сойку десеңиз, далилдеп беришиңиз керек ошону сойку экенин. 4 күбөнү алып келишиңиз керек, мисалы. Кандай артынан маселелер жаралат. Бир адамды мындай десе, ошо сөзүңүздү коюп беришиңиз керек. Бул дүйнөдө коюп берген, анан акыретте коюп бере турган маселеңиз бар. Ошон үчүн бул тил жөнөкөй нерсе эмес. Шейх автор улантып айтат, мына ушул эрежени өзүңө сактап ал. Сүйлөрдүн алдында кара. Ушул сөзүм пайдалуубу? Же зыянбы? Же күнөөбү? Ойлонуп тур, анан сүйлө дейт. Пайдалуу болсо, алхамдулилля, сүйлө ушул маселени. Пайдасызбы? Анда унчукпай эле кой. Оман кана юмин биллахи вал йаумил ахир. Аллахка, акыретке ыйман келтирген адам жакшылык сүйлөсүн же унчукпасын дейт. Мына ушул Аллахка келтирген ыйманыңыз, акыретке болгон ыйманыңыз адамдын тилин контролдоого жардам берет. Кантип жардам берет? Мына ушуну эстеңиз. Жалган айтсам, ушактасам, муну акыретте Алла менен эсептешет экен. Ушунун кереги барбы мага? Ошонун артынан сүйлөп, ушакта күнөө таап, ага сообумду берип, анын күнөөсүн алуу мага кереги барбы? Азыр бул жалган айтып атканда мен күбөлүккө өтүп эртең, мунун сөзү жалган болуп калса сөзү. Же мен билбесем тасыкташтын кажети барбы? Ушунча күнөөнү топтоштун кажети барбы деп адам ойлонуш керек. Ошон үчүн алымдарда адамдын тилинин апаты, тилдин балеси боюнча том китептер жазылган. Керек болсо ушундай китептер бар, унчукпоонун фазилеттери. Унчукпай кандай жакшылыктарга жете турган адам. Тилдин апааттары боюнча, тилдин балелери боюнча, Алла сактасын. Көп күнөөлөр адам атына тилден келер экени белгилүү. Мына ошон үчүн алымдар айтат, эң көп түрмөгө жата турган татыктуу бул тил деген. Ошончо Алла Таалам бизди эки кулак, эки көз, тилди үстү киргизип, сыртынан тиштерди коюп, жаак коюп, ошону контролдой тургандагы себептерди берген деп канча деген хикматтар айтылган. Көп уксун деп эки кулак берди, көрсүн деп эки көз берди, тилди контролдоп сүйлөсүн деп сыртынан тиштерди каптап берди, жаак менен деп. Ошондой бир хикматтуу даанышман сөздөр өтө көп. Андан кийин улап, ошондой эле ким Аллахка жана акыретке ыйман келтире турган болсо, кошунасына зыян бербесин. Бул дагы билесиздер, чоң бир осуяттардан, мусулман адамдын адеп аклагындагы чоң амалдардан, кошуна. Ошон үчүн Жибрейил периште дайыма келип пайгамбар алейхиссалату вассаламга осуят кыла берчү эле. Кошунаңды сыйла десе, пайгамбарыбыз эмне деп ойлогон? Ал ойлоп жүргөн да, адам өлгөндө ушул байлыгын, мурасы жана балдарына бөлүнгөндөй эле кошунага да бир бөлүгү бөлүнөт го депчи. Бергилүү кошунага жакшылык кылуу дегенде жакшы сөз сүйлөө. Анча-мынча начар болсо, ошонун зыяндарына сабыр кылуу, тирешип алар менен киришпей, чыгышпай, тирешпөө. Сиз өмүр бою ошо менен жашайсыз керек. Кошуна менен урушуп талашып кете турган болсоңуз, бир бактысыз калып бара турган, үйүңүздө жашап, эшикке кирип чыксаңыз да жүрөгүңүз кысыла турган абалга алып барып каласыз жашооңузга. Ошон үчүн анча-мынча көз жумуп, тамак болсо, аз болсо да бөлүшүп, жана сыйлап, борсок кылып койсоңуз, бир тарелка апарып салып берип, плов басып берип калсаңыз, андан да апарып берип коюп, мейли ал бай болсун, кедей болсун, айырмасы жок.
сый катары анча мынча жакшылыктар келсе бөлүшүп коюңуз. Мына ушунун баары кошунанын көкүрөгүн ачат, сизге болгон жакшы бир мамилесин ачат. Даватыңызда да берекелүү болот. Булар намаз окуган үй бүлө экен, мына ушундай кайрымдуу экен деп намаз окубаган үй бүлө болсо сиздерден таасир алат. Башкача экен булар, ушундай тамагын эмнеси болсо бөлүшөт. Колдон келиши мүмкүнчүлүк канча адамдар келет кошуна, кирип чыгышпайт, билишпейт. Анан жанагындай эмес, кошуна десе Ноорузда акча чогултуу, анан мындай акча чогултуу, шерине кылуу, мындай дегенде эмес. Кээ бирөө ушун чектен чыгып кетишет. Кошуна дегенде жакшы сөз сүйлөйсүз, чыксаңыз учурашасыз, саламдашасыз. Анан алардын зыянынан же туура эмес бир кадамдарына сабыр кыласыз. Колуңуздан келген жакшылыкты, жардамды бере бересиз. Ошондой эле акыретке Аллахка ишенген адам коногун сыйлайт. Үйүңүзгө келип кала турган болсо, чыгаша кылбастан, карызга батпастан, колуңузда келген мүмкүнчүлүктү берип, сыйлап узатасыз. Мейли ал кандай адам болбосун, бай болобу, орточолу, кедей болобу, кошуна болобу, конок болобу, сыйлайсыз.